Президент Алмазбек Атамбаев премьер-министр Сапар Исаковду кабыл алды. Жолугушууда Исаков Атамбаевга Канаданын Centerra Golding компаниясы менен болгон сүйлөшүүнүн натыйжасы жана айлана чөйрөнү коргоо, инвестицияны өнүктүрүү боюнча кол коюлган стратегиялык келишим тууралуу маалымат берди. Исаковдун айтымында өкмөт менен Centerra Golding компаниясынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы менен Кумтөр долбоорунун алкагында экологиялык абалды жакшыртууга шарт түзүлдү. Андан сырткары экологиялык талаш-тартыштарды жөнгө салуу боюнча макулдашууга жетишилди. Жаңы келишимдин Кыргызстандын экономикасына түз жана кыйыр түрдө тийгизген таасири $200 миллион чейин жетиши мүмкүн, деди Исаков. Өз кезегинде Атамбаев Кумтөр долбоорунда улуттук кызыкчылыкты коргоонун маанилүүлүгүн баса белгилеп, сүйлөшүүлөр аймактагы экологиялык норманы жакшыртууга болгон эки тараптуу кызыкчылыктын бар экенин, айгинелеп турганын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаевдин Россиянын башчысы Владимир Путин менен жолугушуусу пландалып жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө караганда, эки тараптуу жолугушуу 14 сентябрда Сочи шаарында өтмөкчү. Аталган жолугушуу тууралуу эки лидердин 14 августта телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө макулдашылган деп айтылат маалыматта. Жолугушуу учурунда ЕЭПтин алкагында кызматташуунун негизги маселелери талкууланат. Бириккен Улуттар уюму Мьянманын мусулман рохинджаларга каршы аракеттерин кескин айыптады. Бийликтин аракети этникалык тазалоо катары көрүнүп жатканын 11 сентябрда Женевада Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль Хусейн жарыялады. Ал Мьянма бийлигин рохинджалар жашаган райондо катаал аскердик операцияларды, этникалык азчылыкты дискриминациялоону токтотууга, окуяга күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырды. Калкынын басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Ракхайн штатындагы кыянатчылардан улам ал жерде жашаган рохинджа мусулмандарынын Бангладешке качуусу 25 августта башталган. Мьянмадагы соңку окуялардан улам мусулман өлкөлөрү менен жамааттарынан буга чейин ал жердеги кыянатчылыктарды айыптаган сөздөр айтылган. Туркия жана Иран бийликтери бул маселени ушулайда буунун башкы ассамблеясынын жыйынында көтөрөөрүн билдиришкен. Оң рулдуу таксини тыюу салууга каршы кол топтолууда. Жол коопсуздугу боюнча жарандык активисттер иштеп жаткан петицияда кырсыктарга жол эрежелерин бузуу себеп болуп жатканы жана ал оң руль же сол руль жакта жайгашканынан көз каранды эместиги жазылган. Буга чейин Ички иштер министрлиги автомобиль транспорту жана администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү коомдук талкууга койгон. Анда оң рулдуу автоунааларды коммерциялык багытта колдонууну чектөө камтылган. 2015 жылы Кыргызстанга оң рулдуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Ошол кезде оң рулдуу автоунаалар менен жүргүнчү ташууга тыюу салуу аракети ишке ашкан эмес, каттуу каршылыктарга кабылган. Баткен шаарында алгачкы жолу ЭАЭП талаптарына жооп берген ветеринардык лаборатория курулуп жатканын аймактык ветеринардык тартты аныктоо борборунун башчысы Абдималик Улуков билдирди. Анын айтымында курулуштун жалпы сметалык баасы 24 миллион сомду түзүп, октябрь айында колдонууга берилет. Аймактын чек арада жайгашканын эске алуу менен лаборатория облустун борборуна салынып жатат. Эми баткендиктер Ошко же Бишкекке барып, убара болбой сүт жана эт продукцияларына ушул жерден эле тастыктама алса болот, деди Улуков. Эки кабаттан турган лабораторияда эт, сүт, бал жана жумуртканын сапаты текшерилет. Улуков бул үчүн Россиядан акыркы үлгүдөгү жабдуулар сатып алынып жатканын белгиледи. Алардын жардамы менен азыктардын кайсы мөөнөткө чейин сактоого болоорун аныктоого жол ачылат. Кыргызстандын айыл чарба багытындагы жерлеринин 80% деградацияга жана чөлгө айлануу тобокелчилигине кабылган. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Азия жер форумунда айтылды. Адистердин айтымында калктын 63% айыл жергесинде жашаган жана 46% жашоочулары айыл чарбасы менен тиричилик кылган өлкө үчүн бул абдан кооптуу көрүнүш болуп саналат. Эске сала кетсек, Кыргызстан алгачкы жолу эл аралык жер коалициясынын форумун өткөрүүдө. Аталган коалицияга Азия, Африка жана Европанын 64 мамлекети мүчө болуп саналат. Ал эми кыргыз тараптан Кыргызстандын токой жана жер пайдалануучулар ассоциациясы кабыл алууда. Мамлекеттик сатып алуулар болжол менен өлкө бюджетинин 40%-ын түзөт. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамда өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууда айтылды. Маалыматка караганда 2016 жылы мамлекеттик органдар 44.070 электрондук сынактын негизинде 43 миллиард 520 миң сомго ар кандай сатып алууларды жүргүзгөн. Ошондой эле өткөн жылы 504 миң сатып алуу ишке ашырылып, 3095 сатып алуучу уюм жана 13500 сатуучу катталган.
Каржы министри Адылбек Касмалиев өз баяндамасында мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзам Евразия экономикалык бирлигинин талаптарына шайкеш кетирилип жатканын белгиледи. Бишкектеги Каражыгач токойун көрктөндүрүү иштери быйыл баштоо пландалып жатканын Свердлов райондук администрациясынан билдиришти. Акимчилик учурда 21 миллион 200 миң сомго тендер жарыялады. Аллея, тротуар жана унаа токтотуучу жайларга асфальт төшөө жана суу өткөрүүчү каналдарды реконструкциялоого 16 миллион сом сарптоо каралган. Ал эми жарыктандыруу жана телекоммуникацияны алып баруу иштерине 5 миллион 200 миң сом жумшоо пландалууда. 7 сентябрь күнү жарыялаган тендер 29 сентябрь күнү аягына чыгат. 17 сентябрда Кыргыз Республикасынын Токой чарбасынын түзүлгөндүгүнө 70 жыл болот. Бул тууралуу Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов билдирди. Анын маалыматы боюнча Кыргызстанда 5,6% токой баскан аймак бар. Учурда токой кыюуга мыйзам менен толук тыюу салынган. Биз жазында токойлорду жок кылбай, алардын аянтын көбөйтүү максатында миллион көчөт отургузууну пландап жатабыз. Себеби бак-дарактар абаны тазалоого, туристтерди тартууга, кооздукка өзүнүн чоң салымын кошоору баарыбызга маалым, деди Рустамов. Кызматкерлердин эмгеги чыныгы адистер болбосо токойду сактап калуу кыйын. Андыктан алардын айлыгын көтөрүү жагы дагы каралып жаткандыгын Рустамов кошумчалады. Таяк таянып бир буту менен футбол ойногон Азиз Даврановдун окуясы футбол федерациясынын өкүлдөрүнүн көңүлүн бурду. Федерациянын президенти Семетей Султанов команданын эң кымбат оюнчусу Антон Землянухин Даврановдун үйүнө конокко барып, Азизге белек беришти. Жаш оюнчуга жаңы топ жана футбол оюнчуларынын формасы тапшырылды. Ошондой эле Антон Землянухин өспүрүм менен топ ойногон. Азиз мындай коноктордун келишине абдан кубанганын билдирди. Азиз Даврановдун таяк таян алып футбол ойноп жүргөн кези социалдык тарамакка чыгып кеткенден кийин коомчулукка таанылган.